Ошолар менен туруп ушундай чуркамай күнүгө. Жарык жерге чейин барып келебиз. Калганыбыз ушул площадканы бир 6-дан 7-ден круг кылып тегеренебиз. Анан ушундай кездерде кошулуп калабыз бирибизге. Көк Артандан кийин Асман. Бул жердеги жергиликтүү тургундар айылды ушинтип да атап жүрүшөт. Анткени айыл Алайкы өрөөнүн эң алыскы айылдарынын бири. Бул жерге келиш үчүн сөзсүз түрдө 7 сааттык жолду басып өтүш керек экен. Ошондой эле айыл деңиз деңгээлинен 2439 метр бийиктикте жайгашып, Кытай Республикасы менен чектешип турат. Ооба, туура айтасыз. Сиз айткандай бул жердеги жашоочулар асман менен жер кучакташкан деген ат менен дагы бул жердеги айылдын алыстыгын түшүндүрүп берүүгө аракет кылышат. Биз бүгүн Ош ТВ телеканалы Элеттеги баян программасынын алкагында өлкөнүн алыскы тол аймактарынын бири болгон Көк Арт айылынын жашоосун чагылдырып беребиз. Анда биз бүгүн айылга сапартап кеттик. Бисмилла. Кеттик. Көк Арт айылына кирип бартабыз. Буюрса, бул айылдын жашоосундагы кызыктар алдыда. Aleykümselam. Aydak geldin ne oldu? Эмгекчил элет элинин жай турмушу. Кыш мезгили узакка созулган бул Көк Арт айылына жөнөкөй унаа эмес, кадимки СССРдин угаздары каттайт. Анткени жолу катал аймакка бул уаздардан башка унаалар туруштук бербейт. Мындай уаз унааларын толуктардын ар бир үйүнөн кезиктирүүгө болот. Алмагүлжи, бул жолдун жамандыгын көрдүңүз, каталдыгын көрдүңүз, бирок уаздар сөзсүз керек, бузулуп калса кайсыл жакка барышат? Ооба, албетте. Бул жердеги машиналар бузулуп калса, борборго барыштын кереги жок. Анткени айылдын оор түйшүгүн жеңилин колдон алган өзүнүн устасы бар. Ар бир техника ал устанын сөзсүз түрдө колунан өтөт экен. Кирип көрөлү анда. Ассаламу алейкум. Ар дайымкыдай иш үстүндө. Саламатсызбы? Жол узак, шарты катаал болгон бул аймактын жашоочуларынын күнүмдүк турмуш тиричилигин бүтүрүү бул уаз унааларына гана байланган. Анткени аймак район борборунан 5 саат алыстыкта жайгашкан. Сиз качтап чыгып берип койчу бол. Айылда канча унаа бар ушундай? Баары сизге келет экен, сиздин колуңуздан өтөт экен, э? Бизде бир 10 чакты уаз Алайкы Ош такси кылышат. Алар анда-санда келет. Эми баягы узагыракка жүргөн тез каратканга алар көп баягы ремонт талап кылбайт. Анан көпчүлүк айылда турган техникаларды сезонго байланыштуу эми жайлоого көчөт жакынкы мезгилде.
ошондо кыштатай турганга ремонт талап кылып калат. Ошолор келет көпчүлүгү. 31, ЗИЛ 30, УАЗ, ГАЗ 66, эми ГАЗ 66 жок эле калды. Анан эми мына сезон болуп кармап оңдоп аткан мезгил да. Негизи ушул муктажчылыктан улам үйрөндүңүзбү? Анткени баягы баардыгы ушундай машиналар экен. Анан булардын тетиктери азыр табылабы? Булардын тетиктери табылат, эми булар баягы жок болуп кеткен немеге жете элек да. Бизде көпчүлүк УАЗ деп көпчүлүк УАЗ иштетишет жайлоого тоо таш суу кечкенге. Тетигин эми Оштон алдыртат, Бишкектен алдыртат, Россиядан алдыртат. Анан эми ушул эле түтөт да. Оңдогонго дагы мындай жеңил варианттары жеңил да. Күнүмдүк күнүңүз ушул менен өтөт, э? Күнүмдүк күнүм ушул. Күн деле ошол да. Уктайсың сар менен ушул машина же суу, же болбосо ошондой телефон аркылуу иштер болуп калат. Азыр бул жерге баягындай толтуруп алган менен караганга немерак болуп калат да, башаламан. Ошого анан эң муктаждууларын биринчи карап, анан ошол баягындай очуртуп ошо менен. Отуруштарын койгондо отуруштары менен эле машинанын нерсеси көрүнбөй калат да. Мына коробка деп коет, азыр үстү ачык да. Бул дагы ошол алмашып коюлду. Азыр үстү ачык турат. Анан сиденьялары коюлгандан кийин бул айдаганга старт болуп калат. Бул машина мына бизде чейинки Каңгоргон дейт. Каңгоргондо Бөртөкөй деген ал. Ошол жерден келген. Атайын сизге алып келишти оңдоткон, э? Атайын алып келди. Себеби алда жанагы жогорку айтканда бир эле нерсе менен чектелбейт экен. Анан дагы башка жерлерин карап бер деп келген. Анан кийин анал эки чоң машина бар. Алар дагы ремонт болот деп алардыкы буга караганда оорураак болот да. Немесе сапчасы тетиктери оорураак болот. Тетиктерин өздөрү алып келип беришеби сизге? Бул керек десеңиз? Кээрлери өздөрү алып келет. Кээрлери акчасын берет, өзүн карап, кичине сапаттуураак иш бере тургандарын алып келет. Ага өзүн барып алып келгенге туура келет. Анан мына ошол лебедка деп коет, кыргызчасы тал. Көтөрүп ушу менен моторду түшүрүп алып кайра ушу менен неме кылам. Эми азыркы учурда адам менен көтөрүп мурун ошондой салчу элек. Азыр бара-бара техника өнүккөнгө байланыштуу мен ушул нерсени жасап алгам, ушул аркылуу өзүм иштейм. Анча-мынча жардам берет. Бул менен көтөрүлөбү ошондо кандай? Ушул менен мына менен көтөрүлөт да, мына менен. Машина өйдөгө көтөрүлөт, э, ошондо? Машина деле көтөрүлөт, ушу мотору деле көтөрүлөт. Анан көтөрүшүн көтөрүп алып жасайбыз. Жасаган. Сиздин өзүңүздүн техникаңыз экен да бул ошондо? Бул мен өзүм техникам. Анан нерсени сатып алдым, анан мына эми колдон келишинче бизде эми темир жок да. Ушу менен жасадым. Мага ишти жеңилдетти, бул ошондо? Кыйла жеңилдетти ишти. 4 адам болсо, 4 адамдын ордуна мага шерик болуп калды да, мага жардамчы болуп калды. Сон. Айланада турат саратам, каранымды издеп баратам. Жакын жерде эч ким көрүнбөй, чарчадым күттү жанатам. Ою на-на-на-на-най, ою на-на-на-на-не, ою на-на-на-на-най, күттүм жанатам. Мурадил Курманакунов айылда унааларды гана жөндөбөстөн элетке сугат сууну жеткирүүнү да колго алган. Ал өзү демилге көтөрүп, дарыядан сугат суу тарттырып келген. Айыл үчүн эмне иш кылам десең, спонсор болсоң, жанагындай уста болуп бекер иштеп берем десең, ошол иш биринчи очурутта келет экен. Эл үчүн. Анан элдик ашары менен жасалган мынал деле. Бул жерде деле өтө чоң иш болгон да. Эми ушул айыл үчүн суу чыгып калса, жашылданып, көрктөнүп деген ойлор болгон да. Мына ушул элдер демилгелеп ушундай кылдыңыздар дейм, а, баягы бүтпөйсүң. Эми мына жыгач менен жасалган, жана эшиктин алдында турган тиникке менен ичин жабабыз. Антпес ананда ачык жерлерден суу түшүп калат да. Ошо менен анан суу келет айылга. 20 жылдан жогору ушул айыл жап-жашыл болуп турган. Анда суу жакшы агат эле, суу боюнча көйгөй жок. Андан кийин баягында климат алмашып, селдер жүрүп, анан суу чыкпай, андан мындай болуп калды да, үйлөр көрүнүп калды. Анан ушул айылдагы бир көркөндүрөлү деп кыйла ниет кылып жүрдүк эле, ошо былтыр баштадык мына ишти. Жакынкы мезгилде жана тиниккени койсок, ошо суу чыкса, дагы ошол немеге барат деген ойлор бар да, көркөндүрүп койсок. Анан ошо баш жагында неме бар, эми сууну буруп койсок, эле ушул неме менен кетет.
Чоңдуктардын жай турмушунда ар тармактуу өнөр ээлери көп. Алардын ар бири өзүнө таандык чеберчилиги менен элге кызмат кылышат. Ошол өнөр ээлеринин катарында күлүктү таптап, тайгандай таасын кылган саяпкер Дүйшөбай Осмонов да бар. Ал ар бир аттын мүнөзүн байкай билип, жөн аттан жорго, жоргодон күлүк жараткан чебер болуп калган. Geçe orada Oşko vardım. Oşta 2 olup berdi geçeydi. Ийгиликтүү ат экен да мындай. Төлөкөндө ат жарыш болуп баткен Oşun tımağı olup sahipkerler at çavuştu. Oşada 2 olup berdi. Ana hem kızıkkanlıktan elle bulganda şunu jaş baladayla karaş kerek. O başka at özü bilet kanday manalı. Adamdan akıllı at. Narko erkemden de gelgenden de köpçülükler süyübeyt bula. Kişi ara girgende ancamcanın girgende japar berip işlep duradi. Технология доорунда телефон кармаган балдар көбөйгөн заманда Көк Арт айылында башкача көрүнүшкө күбө болосуң. Бул жерде жаш балдар көчөгө чыгып, телефон эмес кыргыздын улуттук ордо оюнун ойношот. Элетти тандырнансыз элестетүү мүмкүн эмес. Жылдыз айым айылдагы ар бир үй бүлөнүн ырыскысына себепкер. Ал күн сайын таң эрте туруп, тандырына нан жаап, айылдаштарына даамдуу нанын сунат. Билинбеген менен нан жабуу чоң эмгекти талап кылат деген каарманыбыздын нанынын даамы ар бир Көк Арттыкка белгилүү. Ал элеттеги жалгыз набайчы болгондуктан жамандык, жакшылыкта сөзсүз түрдө Жылдыз айымга кайрылышат. Алло. Алло. Жақсы рахмат, жақсылар. Нан бар ма? Нан бар эле, качанкыга? Азыр кылалы. Азыр жабам. Болгондо айтып коем. Эженин бул жактагы жол алыс экен да. Анан унду ташып келиш кыйынчылык жаратпайбы? Күнүнө 300 нан сатылат экен сизде. Ошол боюнча айтсаңыз. Биз ошол унун жол алыстыгына байланыштуу магазинчилер бар, Кудайга шүгүр, ошолор алып келишет. Анан жана Казакстан жакшы ундардан алабыз. Биркиндей өзбек уна биркиндей кылсак көппөйт, жакшы чыкпайт да, түшөт талбырда. Ошон үчүн кымбат ундарды алабыз, анан 3 түгүн 50 сомдон сатабыз. Алыскы Көк Арт айылынын тургундары жамандык жакшылыкта сөзсүз түрдө нандарды сатып алыш үчүн борборго же шаарга барып отурушпайт. Анткени айылдын баардыгын ушундай жамандык жакшылыкта көпчүлүктөн нанды Жылдыз эже камсыздап турат, тарыхын, элдин жашоо турмушун төп табына чейин билип, элеттин акыл кутусу болгон Санжырачы дагы бар. Ал ата-бабалардын ар бир уруусун кайдан көчүп келгенин айтып, тарыхта болгон окуялардан баяндап берди. Көк Арт айылы будан канча жылдар мурун, 100 жылдар мурун эле эл келген экен бу жерге. Анан биздин элдер башта түбү Ош шаарында жана аэропорт турган жерде жашаган экен. Коргошун талады экен. Адан чоң аталарыбыз элди сактап калыш үчүн эле буяка көчүп келиптир да. Анан көбү ушул жака келип, мына Кангоргон айылы, Көк Арт айылы ушу Сарбарга болот бүт. Анан
ана Маркстың башында Калил менен Сарыүнгөй Сарыбулак айылында да калып кеткен, ал жерде дагы туугандардан. Ал жерде да жашайт. Анан Көгөрт айылына келип, ар жерге отурукташып, чачкын болуп, анан бу жерде анан биягы болсо Эшегар төрөнүндө Талгыйды, анан мына жагында Гел төрөнүндө поез ошентип жашап жүрүп, кийин баягы Союз курулгандан кийин буларда 3 совхоз болгон. 3 колхоз болуптур. Сидиров колхозу, Маданият колхозу, Калилин колхозу деп. Мына Келте жактагыларды Калилин колхозу деп, мына Эшегар төрөнүндө Жаңызгыр жактагыларды Сидиров колхозу деп, мына жерде Карагатты менен мына эме жактагыларды мына Кызылкайыңда жашаган 2 адамдарды муну Маданият колхозу деп болуп койгон. Уюштурган. Ар жерден кийин анан 50 канчанчы жылдарда анан ушул кайра чогулткан баягы. Азыр деле чогултуп атпайбы? Айылдарды бири-бирине кошуп дегенде. Анан ошону кайтадан ушу жерге отурукташып, анан элди чогултуп бир анан Сидиров совхозу кылып, колхозу кылган. Кийин совхоз болгон. Совхоз болгондо мына 7 айыл бери совхоз болуп кеткен мында. Ана Көңдүктөн бери Сидиров совхозу болгон. Аны бир эли башкарма башкарып турган ал убакта, 80-чи жылдары. Андан кийин анан алда болуп эткенде 2 совхозго бөлгөн бул жерде. Сагындык совхозу, Сидиров совхозу деп. Бу жерде негизинен баягы Санжырайга келгенде бизде Сарбар куруусу бу жерде көпчүлүк эле. Анан бу жерде моңолдор кошулуп калган. Анан аз-маз башка уруулардан бар деме? Аз-аз. Бүт эле мал чарбачылыгы менен бу жерде. Мал менен жашайт. Анан бизде мал менен жашагандан чөгөрүндүбүз деле кайрак менен да айдоо жерибиз деле кайрак бүт элечи. Сугат жерибиз жок. Жок эсе эле, такыр эле. Элет жергесинде чоң өзгөрүүлөр чоң сөздөрдөн эмес, жасалган аракеттен башталат. Буга мисал ата баланын таза суу маселесин чечүүгө бел байлаганы боло алат. Алар 2100 метр бийиктикте жайгашкан булак суусунан таза суу тарттырып келишкен. Бир канча убакытка созулган эмгек жемишин берип, таза суу айылга жетип келген. Биз ошо жазгамал кышында дагы, жазгамалдагы ошо суу бул жактан чоң суу кир болуп агып калганына байланыштуу ошо булактын көзүнөн алып келгенге туура келди. Илгертеден ушундай арык келчү болчу, анан бул жактардан жер көчкүлөр кетип, жердин кыртышы бузулганына байланыштуу ошо шланг менен алып келгенге туура келди да. Анын үстүндө ошол биз жашаган жер суунун деңгээлинен бир кыйла бийигирээктеге жайгашканына байланыштуу мынал бак дарактар, башка жашылдандыруучу нерселер жок болгонуна байланыштуу ушул нерсени колго алып, ушул нерсени көтөрүп чыктык да. Шаарлык бир досум көчөт бериптир. Ал чанен өнүктөн өчүктөр көчөттөрүн. Аны жерге попровод этип эгип койдук. Кудай кааласа ал гүлдөп калды, азыр көрсөңүздөр болот. Кудай кааласа ошо жашыл мурастап коет. Кудай кааласа мына аларга ошо келечекте план бар. Жылдан жылга мына айыл өкмөтү, айыл башчы айткандай келечекте мыналарга ошо көчөт отурулуп, Кудай кааласа карагай эгилеби, арча эгилеби, же башка базалдуу бактар эгип туруп ушу көркүнө чыгарып ушу президенттин ушул жашыл мурасында кичине ишке ашыралы деген оюбуз бар. Менин айылым Көгөрт айылы Карагулжар районунун Кытай менен чектешкен эң акыркы айылы. Алайкуу айыл өкмөтүнүн борбору болуп эсептелет. Айылда 450 8 уруу жашайт. Элет түнүнүн бийликке жеткирип жаралган көйгөйлөрдү өз убагында чечүүгө аракет кылган айыл башчысы. Ал айылдагы ар бир көйгөйдү терең билип, эл менен күнүгө аралашып жүрөт. Көгөрт айылында жаралган көйгөйлөрдү эл айтпай туруп, өзү көрүп чечүү жолдорун издеп келет. Эми бизде кыйналып турган ошол жолдун алыстыгы болуп калат. Борборубуз анан кийин эми ошол бул жерде жолдорубузду негизги ошол биздин айылыбызды сиздер көрдүңүздөр, ошол көпүрөгө чейинки ошол деулар карап туруш керек. Анан кийин ошол эң маселе, кыйын маселе ошо жолдон кыйналып калышат. Кар оор болуп калат. Бир күндөп, 2 күндөп жатып калышат. Азыр эми техниканын жетишкен замандыгы болуп атат. Эми ошого жеткизбей сүрүп тазалап берип атышат. Эми ал кар оорураак жаса кыйналып калып атат. Мисалы төрөгөн аялдар кыйналып калат. Барып калган, ооруп калгандар кыйналып калат.
ошондойлор кыйналып калат. Климаты ооба жазындасы аябай жакшы болушат. Жазындасы, жайындасы аябай жакшы болот. Себептен жазындасы, жайындасы салкын болот. Шаардагы туугандарыбыз бул жака келип турушат элдер бардыгы. Эс алып кетишет, кымыз ичип кетишет. Ошол жагы жакшы. Анан эми кыйналып канчамча кыйналып калат, кар оор жаап калат, жамгыр болуп калат. Ош ТВ телеканалы элеттеги баян программасынын алкагында Алайкы өрөөнүндөгү Көк Арт айылындагы элдин жашоосун баяндап айтып берди. Алдыда башка аймактардагы алыскы айылдарды дагы баяндап айтып берүүгө даярбыз. Апамдын анын сагынды.